2 күн мурун суунун деңгээли кишинин белинен келчү. Назгүл бул жерде 2 жылдан бери жашайт. Суунун айынан мешти 2-чи кабатка орнотууга да туура келген. Бул меш жараксыз болуп калган. Мурун отопление ылды жактан болчу да, биздики паровой отопление. Анын биягында дагы эме бар, ичкерде дагы печка бар да. Ушу суу эметкенден бери жакпай калды, ичим баары кулап калганда. Кичине бай үйдүн эмелери кичине мындашып жарылып эме кылат. Үйдүн ичине акырындан келтат да, бирок эми мерде эле бар эле Мергородого эметкенбиз биз. Аны өткөндө Мергорододон кишилер келген, эме жазып берип кетишкен. 10 күн ичинде казып кетебиз деп, 10 күн эмес, 1 айбы ушундай өттү го, даже 2 ай өтүп кетти го. Эч кылбай атат. Былтыр деле келишкен, чала-була казып алып жөнөп кетишти ошо. Триасин көчөсүн Токмокто тамашалап Сормо Саз деп атап коюшат. Жер астындагы суулар көтөрүлүп, көчөлөр чындап эле саз жыттанып кеткен. Канча сомго чыгат ремонтто? Азыр эсимде жок, бир топ казыр кымбат да. Линолеум менен туш кагаздар толугу менен сыйрылып түшүп калды. Жакында эле жасалган ремонтту кайра жасоого туура келет деп эми пенсионердин жүрөгү түпөйүл. Мен андан алысмын, потому что күнөөлөгөндө мындай болот атпайбы? Тияка алыска кеткенде постоянно эле бизги чиновниктер алмашып атса, бисмилла деп алмашып коет экен. Анан кийин эле кимисин ал кечеге келген балдарды күнөөлөгөндө мен аны айта албайм. Эми тигил жаман, бул жаман кантип айтам. Мен билгенимди айтып атам, да, действительно каптайт. Анан тиги вице-мэр менен сүйлөшсөк айтат, бул дейт баягы жылына казып мындай эптеп-септеп кутулгандай кылышкан да. Ал айтты, досконально жасайбыз, кышы менен жасайбыз, биз токтобойбуз. Только бир нерсени айтты, бизге дейт, акча жетишсиз. Ал арада Халмухаммед тыштан жардам күтпөстөн өзү колуна күрөк алып, дренаж шарык казып койгон. Кыштын кычыраган күнүндө да бул жерге жакынкы үйлөрдүн суулары агып кошулат. Бул Токмоктогу үйлөрдүн бириндеги көрүнүш. Үй ээлери эмеректерин ылдыйдан 2-чи кабатка чыгарып, дубалдагы жасалгаларды сыйрып, светти өчүрүп коюшкан. Азыр Токмоктун тең жарымы ушундай жагдайда күн көрүүдө. Суу Токмоктогу бакчаларды, үйлөрдүн пайдубалдарын, арыктарын, көчөлөрүн каптап кеткен. Где-то сантиметров 30. 30-35 сантиметр болчу. Азыр кичине ылдыйлап калды. Жапкан салаттарыңды сактай албайсың. И картошку үйгө. Мэрия дренаж системасы жашоочулардын таштандыларынан уламда жараксыз болуп калып жатканын айтат. Кээ бир жерлерде түтүктөр эскиргенден сынып да кеткен экен. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин суу өтө албай тыгылып калган жерлерди аныктай турган атайын жабдыктары азырынча жок. Ошондуктан алар арыктарды таяк менен эле чукуп көрүп текшеришет. Мисалы, бул жердеги түтүк сынып, анын түбүн тамыр басып кетиптир. Старая бетонная труба, проложенная еще в советское время, сломалась, и полая ее часть в сломанном месте заросла корнями. Мэрия элдерге колунан келген жардамын берип жатканын айтат. Бирок жер астындагы суулардын көтөрүлүшү бир нече жылдан бери эле байкалып келет дейт алар. Ошентсе да ар жылда бийлик өкүлдөрү мындайга даяр эмес экендигин көрсөтөт. Сейчас именно смотрели на второстепенных улицах, на узких улицах, и жители... Азыр негизги эмес, тар көчөлөрдү кыдырып текшерип чыктык. Айрым тургундар да суу акчуу арыктарды өз үйүнө кире турган көпүрөлөр менен тосуп салган. Башкалары колунда бар нерселер менен арык курушкан. Каражаттын жетишсиздигинен муниципалитет ар бир үйгө арык коюп бере албайт. Конечно, это должен был делать муниципалитет, но, как вы знаете, ввиду отсутствия финансовых средств, муниципалитет не может каждому жителю проложить эти трубы. 2000-жылдын башында Токмок шаарын толугу менен суу каптаган. Анда жергиликтүү бийлик үйлөрү жараксыз абалга келген тургундарга кенемти акы төлөгөнгө миллиондогон каражат короткон. Быйыл да Токмок шаарынын бюджети оор чыгымдарды көтөрө тургандай. Анткени расмий маалыматка ылайык Токмоктогу үйлөрдүн 3/1 суу каптап кеткен. Кенемтенин акчасына шаардын дренаж системасын толугу менен жаңылап койгонго да мүмкүн болмок. Жибек Бигалиева, Самат Алышбаев, Азаттык, Токмок шаары.